Assalamu alaikum. Amansızlar be, hurmatlı kadırman Kırgızstanlıklar, Tezkavar kanalının görüşçüleri. Kandaysızlar? Oşentip biz Tezkavar cemaati komandamız. Bişkek şaharına sapar tarttık. Oşton bugün ertemenen erte çıktık ile Jalalabatqa kelip mından 4-5 gün burada lentaсын kesken, жаңы açkan, sizler bilgen lağmandardın padişası жаңы doğrudan lağmanды urup, kursaқты zınkıytıp, dınkıytıp, anan keyin жолға дағы çıkıp ketip atkan çağımız. Jalalabatqaga ekinci aylampadan ötüp, mına aşuğa жақындап келе жатабыз. Сампа деп koyat бұл жерде. Өзіңіздер көріп тұрасыздар. Құдайға шүгүр, өкмөттө көңүл буруп, Жалалабат маданият жолун тезирээк курууну, тезирээк бүтүрүүнү колго алды окшойт. Былтыры дагы бир кыйла убакыт кээде токтоп калып, кээде уланып атып, мына бул жол негизи кыйла жери курулуп калды, кыйла жери токтоп калды дегендей. Азыр түзүк эле курулуш жүрүп атат окшойт. Курулуш эмес, жолдун курулушу. Тегиздөө иштери, селете турган турбаларды жасоо иштери, кыскасы трамбовка иштери бүт жүрүп атат экен. Мына ашуудан ашкан жерде негизи асфальт басылган ар жагы Акманга чейин. Кыскасы бул жол курулуп атат. Бир аз сабырдуулук кылып чыдап турушубуз керек. Жол бүтсө, анан күзгүдөй жылтыраган жолда зымырап нары бери жүрүп калабыз. Жолу жакшы элдин турмушу жакшы деп айтылат негизичи. Биринчи кезекте мамлекет бизге жолду жакшылап оңдоп берсе, машиналарыбыздын ходовойлору да бузулбайт. Өзүбүз да кыйналбайбыз. Нары бери тез да жетебиз. Кыскасы элге аябай жеңил болот. Мына техникалар азыр жолдун чекесинде турат. Азыр ишти баштайт окшойт. А бул жакта болсо бирөөсү трамбовка кылып атат. Көрдүңүздөрбү? Азырынча эми бир аз таштагыраак, шагалыраак, мындай унааны катып айдасаң чаңыраак болот. Бул эми обычный эле көрүнүш туугандар. Мына жумуш жүрүп атат. Секен трамбовка кылып атат туугандар. Биз бүгүн Кудай кааласа түнү менен болсо дагы Бишкек шаарына жетип барабыз. Алла таалам бизге ак жол берсин. Күтүүсүз келген кырсыктан, жол кырсыгынан өзү сактаган болсун, жолубузду ачык кылсын. Сиздер ак жол каалап, бата кылып коюңуздар туугандар. Биз сиздердин дуаңыздарга муктажбыз. Азыр биз Базар Коргонго барып, андан өтүп Нолкенге барып, Кочкор Атадан баягы төө багып, төөнүн сүтүн элге берип, элге шипа таа берип жаткан, шипасына себепчи болуп жаткан бир жигитибиз бар экен. Канча төөсү бар экен мен билбейм, кийинки чыгарылыштарда көрөсүздөр. Төөлөрүн көрөбүз, төөсүнүн сүтүн көрөбүз, керек болсо ичип көрөбүз. Туугандар. Бул маалыматты дагы тартуулап өтөбүз. Андан сырткары төө куштар сатылат. Бир 10 чакты төө кушу бар, ушул Локен жакта бир бала бар экен, жолдун боюнда эле дейт. Кире кетиңиз, тарта кетиңиз, төө куштарым сатылат дейт. Ошондой кылалы. Сиздер бизди Тезкабар каналын көрүп туруңуздар. Амандыкта учурашалы. Ден соолукта болуңуздар. Жолдо жүргөндө сөзсүз түрдө садака берүүнү унутпаңыздар. Садака берип өтөлү. Жигиттер, мынаны берип коелу, жолдо жүргөндө. Секин берип койгон. Макул, ишиңерге ийгилик. Алла таалам ыраазы болгон болсун. Эми туура түшүнгүлө, туугандар. Мен садаканы силерге көрсөтүп, мындай көзүңөрчө же видеодо берип, мындай силерге мактанып аткан жерим жок. Алла таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Баарыбызды мына ушундай садака бергенге, кайрымдуу болгонго жеткирсин туугандар. Биринчиден, экинчиден садаканы көрсөтүп берген бул шариятта туура эле нерсе. Садака берүүнүн, кайрымдуулук кылуунун эки жолу бар. Биринчиси бул садакай жария деп айтылат. Бул берген садаканы жария түрүндө көрсөтүп берүү жолу.
Мунун негизги максаты кимдир бирөөлөр көрсө садака берүүнү үйрөнөт же ошого үлгү болот же аны дагы таасирлентет деген максаты бар. Ошон үчүн исламда садака берип атканда көрсөтүп жарыя кылып берсе дагы боло берет. Алла Таалам ага сообун ата кылат деген ишенич бар. Экинчиси, оң колуң бергенди сол колуң бербесин, садаканы айтпай бер деп айтылат. Мына Сампа эстелиги туугандар, 2010 жылы июнь окуясындагы болгон окуяны эскерип ушул жерге атайын монумент коюлган, эстелик коюлган туугандар. Аны билсеңиздер керек. Эч качан уруш болбосун, улуттар аралык тынчтык, ынтымак болсун. Кыскасы, мамлекетибизде тынчтык өкүм сүрсүн. Экинчи түрүн уктуңуздар да, садака берүүнүн. Экинчиси ошол оң колуң бергенди сол колуң билбей калсын деп айтылат. Негизги максаты баягы айтпай, көрсөтпөй берсең, анын сообу мындай аябай жакшы болот деп айтылат. Бул алымдарыбыздын айтканы, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыздын айткан сөзү хадистерден. Ушундай туугандар. Садака негизи мен ушул жерде баса белгилеп айтайын. Садака бул жамандыктын коргоочусу деп да айтылат. Садака берип жүргөн адам кырсыктан алыс болот, жамандыктан алыс болот. Садака бул жамандыкты тосот деп айтылат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө жолго чыкканда, керек болсо мүмкүнчүлүк болсо, күндө ушул садака бергенде, жетим жесирдин башын сылаганды, аларга жардам кылганды, кайрымдуулук кылганды адатка айландырып алыңыздар. Бул абдан сиздердин жан дүйнөңүздөргө, акыретиңиздерге, бул жашооңуздарга, тиги дүйнөдөгү жашооңуздарга бул аябай пайдалуу болуп саналат. Өзүңүздөр да мындай руханий жеңилдейсиздер да, туугандар. Ушундай. Өтө эле мен акыл үйрөткөн адам боло бербейин, туугандар. Алым эмесмин. Бирок Кудайга шүгүр, 5 убакыт намазыбыз бар, ыйманыбыз бар. Исламдан бир аз болсо дагы түшүнүгүбүз бар. Айтканыбызды, билгенибизди бир аз болсо дагы сиздерге айтып коюуну, эскертип коюуну туура көрдүк. Туура түшүнүңүздөр. Мына, көрүп турасыздарбы? Жолубуз бул жагы оң болуп калды. Ортодо линия чийиле экен, бирок асфальты бүткөн. Чекелеринин бул жагына баягындай барьерлер коюлабы, коюлбайбы? Мен аны билбейм. Бирок жол белгилерин эч жерден көрбөй атам. Бул жагы тиги жагы базар коргон туугандар. Андан нар жагы ошо Кочкор ата, Нуукен району, андан нары ошо Маданият, анан Ташкөмүр, Шамал сайга барабыз. Дальше Бишкекке жетебиз, Кудай буйрса. Жолубуз ачык болсо туугандар, жолубуз ачык болсун. Аракет кылып секин кете берели. Негизи Бишкекте туугандар биз стабильно туруктуу бир жума болобуз. Бир жумалык ишибиз бар. Сатыла турган үйлөр бар, квартиралар бар, жерлер бар. Андан сырткары кээ бир строительный компаниялардын жасап аткан иштерин көрсөтөбүз. Андан башка кээ бир бизнес компаниялардын жасап аткан иштерин көрсөтөбүз. Кыскасы ушундай. Анан чакыруулар болуп калса, нар жагы Ысык көлгө, балыкчыга, Чолпон атага, Бозтериге, Караколго чейин барып калышыбыз мүмкүн. Эми барып калсак дагы жакшы. 1-2 күн балык болуп, сууда чөмүлүп, ойноп, таза аба жутуп, көкүрөктү керип келет элек. Көл сезонун ачып дегендей. Мына бул жер уже жаңы конуш туугандар. Мурда анча-мынча жолдун оң жагында, сол жагында чайхана гана болчу. Бир жерде тиги жерде сол жакта кафе гана болчу. Азыр бул жер жаңы конуш. Мына сол жакты Ташбулак деп коет. Бул жерден да бир үйдү, бир сарайды келип тартып кеткенбиз. Оң жакта да жаңы үйлөр түшүп атат. Тиги ылдый жагында сиздер билсеңиздер, кирпичный завод бар туугандар. Негизи мына ушул жерге чейин бир жагы Сузак районуна, а мындан тиги жагы болсо Базар Коргон районуна карайт. Ушундай бөлүнөт туугандар. Чек арасы ушундай, 2 райондун чек арасы. Мына бул жагы ошо Ташбулак. Могу жерде жазылып да турат, дарбазасы да турат. Көрдүңүзбү?
Ташбулак конушу да. Жолубуз жакшы да, туугандар. Кудайга шүгүр. Эми мына бул өткөндө премьер-министр да барып көрдү. Улукбек Марипов. Ноокаттын жолу өтө страшный болуп турат азыр. Шыгыйлай турган болуп атат. Бирок план боюнча оңдолуп, Кызыл Кыя тараптан бери карап келатат. Буга да бир кеминде 1 жыл чыдашыбыз керек болсо керек менимче, кеминде. Эмки жыл ушул убактарга балким асфальт басылып бүтүп калабы. Кудай таалам ошого жеткирген болсун туугандар. Жолубуз жакшы болсун. Ушундай туугандар. Биз сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени көпчүлүгүңүздөр жакшы каалоо тилектериңиздерди айтып куттуктадыңыздар. Биз жакында миллион катталуучуга жеттик. Бул дагы мындай ийгиликке, мындай жетишкендикке, мынча катталуучуга жетүү дагы мындай оңойчулукка турган жок. Анткени жеке менин командам канчалаган уйкусуз түндөрдү өткөрдүк. Канчалаган кыйынчылыктарды өткөрдүк. Жолдо жүрдүк, көчөдө жүрдүк, талаада жүрдүк дегендей. Ысык суукту көрдүк. Эмгек кылдык. Кыскасы ушундай болду буяга. Ана сиздер колдоп турдуңуздар, лайк басып турдуңуздар, комментарий жазып турдуңуздар, бири-бириңиздерге биздин чыгарган видеолорду бөлүшүп турдуңуздар, бири-бириңиздерди ушу тез кабарды көр, тез кабарга каттал деп үндөп турдуңуздар. Бул нерсе бизге болгон өтө чоң колдоо болду туугандар. Өтө чоң колдоо болду. Ошон үчүн биз миллион катталуучуга жеттик. Бул чек эмес. Биздин максат, менин жеке максатым бул Тез Кабар каналынын катталуучусун 10 миллиондон ашыруу болуп саналат. 10 миллиондон ашыруу. Андан нары дагы болуп кетсек, Кудай буйрса 100 миллиондогон катталуучуга жетели. Балким ал 100 миллиондогон катталуучуга жетүү менин мураскерлерим бала чакама насип кылып калар. Эми аны убакыт көрсөтөт. Алла таалам ушул Google'ды, YouTube компаниясын эсен кылсын, аман кылсын. Барыңыздардын ишиңиздер жүрүшө берсин. Анан биздин Тез Кабар компаниябыздын соцсеттеги, башка соцсеттеги страничкаларыбыз, баракчаларыбыз, каналдарыбызда иштеп турат. Мисалы Instagram'дан Тез Кабар официал деп издеп таап көрсөңүздөр болот. 150 миңге жакын подписчигибиз бар. Одноклассникте, Facebook'та дагы Тез Кабар деп издеп, ал жака да катталып, ал жактан да маалыматтарды алып турсаңыздар болот. Биз жалаң жагымдуу, позитивдүү гана маалыматтардын үстүндө иштейбиз. Бизде негатив жок. Бизде адамды кайгыга сала турган маалыматтар жок. Такталбаган маалыматтар жок. Кыскасы, сиздерди жалаң кубанта турган гана маалыматтар болот. Жаман маалыматтардын, жагымсыз маалыматтардын үстүндө иштебейбиз дагы, аларга жолобойбуз дагы туугандар. Биз коомдун аң сезимин жалаң позитив менен, жагымдуу маалымат менен гана сугарууну каалайбыз туугандар. Ушундай. Амандыкта учурашалы. Бизди көрүп туруңуздар. Жолубуз оңолуп атат экен, мына шылтоо менен сиздер да көрүп турат экенсиздер. Бүгүн мына Жалал Абад жергесинде күн ачык экен. Алыста тоолордун үстүндө гана булуттар көрүнбөсө, атак мына жакта күн чайыттай ачык. Азыр мына биздин унаабызда бул жерде мына градусту көрсөтүп турат, 28 градус. Күндүн азыркы таптагы жылуулугу сааттын жебеси саат 10дон 52 өттү, 11 болуп калды. Кыскасы погода Кыргызстанда ушундай. Мына Базаркоргондун Акман айылына келип калдык. Акман айылынан белгилүү саясатчы туугандар жакшы билесиздер, жакшы тааныйсыздар. Өмүрбек Чиркешевич Текебаев ушул жерде туулуп өскөн, ушул жерде чоңойгон. Андан кийинки айыл, мына оң жактагы айыл Бешикчон айылы болуп саналат. Анда раматылык устазыбыз, алым, жай жаннат болсун, Чубак устаз ушул Бешикчон айылында төрөлүп өскөн. Мына оң жактагы айыл болуп саналат. Ичкериде төрдө, мындан кийинки айыл болуп саналса керек эле. Биз апасы өткөндө Куран окуганы үйүнө барган элек. Жай жаннат болсун. Андан кийин анан Базаркоргонго кирип барабыз туугандар. Амандыкта учурашалы. Бизге только лайк басыңыздар туугандар. Анан комментарийди зерикпей
bir точка коюп болсо ham жазып коюңуздар. Biz сиздердин жагымдуу, жакшы сөздөрүңүздөргө муктажбыз. Жакшы сөздөрдү айтып, бизге каалоо тилектерди айта берсеңиздер, биз жакшылыктын үстүндө иштей беребиз, дардаңдап, мардаңдап. Ушундай туугандар. Бенза заправкасы экен 95 51 20 деп 92 50 сом экен. Дизель 47 сом экен. Биздин машинабыз дизель сәл арка ичет. Сәл арка жейт. Охо! Мына асфальтты басып атат экен. Азаматтар десе. İşlerine ийгилик булардын. Асфальтты зыңкыйтып басып атат. Мына көрдүңүздөрбү? Ягына чакышты бир катар сээп туруп, азыр үстүнө асфальтты секейин басат экен. Бирок тиги ылдыйдагы жердин деңгээлинен көрдүңүздөрбү? Почти бир 10 метр бийиктикке көтөрүп трамбовка кылыптыр. Бул канча мээнет да? Бул да канчалаган убакытты талап кылат, канча каражатты талап кылат, эмгекти талап кылат. Ошон үчүн биз жолдун толук курулушун сабырдуулук менен күтүшүбүз керек, анан өкмөттөн талап кылышыбыз керек. Өкмөт дагы көзөмөлгө албай, өздөрүнүн хотуна жон койбой, тез келип көзөмөлдөп, эл күтүп атат, бүтүргүлө, давай деп туруп, өкмөт дагы контролго алып турса, тендерден утуп, жолду куруп аткан компания дагы ишин тездетет, уялгандан тезирээк бүтүрөт да. Туура айтып атамбы, кандай дедиңиздер? Ушундай, туугандар, болду эми. Быдылдап көп сүйлөй бербейин. Бир аз эс алайын. Кудай буйрса, азыр жолдо съемкалар бар. Ошого барышыбыз керек. Лайк баскыла, лайк. Көрүшкөнчө.